Адам баласы маана көтөрүү үчүн эмнелерди гана кылышпайт. Бирөөсү музыка угса, экинчиси кызыктуу видеолорду же пайдалуу кеңештерди көрүшөт. Мунун баары Бум шоу берүүсүндө, андыктан бизден алыстабай өзүңүзгө позитив тартып алыңыз. Мен Эмир жана Кулепа. Биз менен бирге болуңуздар. Азаматсыз. Азырынча мына урматтуу көрүүчүлөр 50 секунддун ичинде бир бананды жеп жуттуңузбу? Жуту эле экен. Жуткандан кийин ойкосок болмок экен убакытта. Начар комментарийлер болсо, мен ошодо Жакшы сөздөр жүрүп кетти окшойт. Жакшы эле сүйлөп атканда эмне болуп атасың? Ошодо. Волонтерсиңиз бар. Коркосуз. Аябай жыландан корком да. Бул кимиңиз, сениңиз, жабай теңиз? Мен атам болот. Атам да кирип жазып коет комментарий. Бул атаңызбы? Атам болот. Жакшы. Шоу-бизнес чөйрөсү аябай таланттарга бай. Жаңы чыккан ырчыларды албетте сындап бара-бара, сырдап аягында мыкты ырчы кылып чыгарып коет. Ооба, ошолордун бири жаш талант, жаш ырчы мырза Акжол Шарипов бүгүн бизде конокто. Толкуду жүрөк толкуду деген ырсаптар кайсы бир кезде мега популярдуу болгон. Керек болсо азыркы күндө дагы өз популярдуулугун жоготпой келет. Мына дал ушул ырдын аткаруучусу бир гана бул ырды эмес, унуттуңбу, сезбедиң, неге ажыраштыңар деген жүрөккө жеткен ырлардын аткаруучусу жаш ырчы Акжол Шарипов. Бум шоу берүүсүндө албетте кадырлуу коногубузду дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Акжол Шарипов бүгүн бизде конокто. Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз? Жакшы. Кандай жүрөсүз? Оорубай, сыркабай? Жакшы, аман эсен. Жакшы. Ооба, мыкты. Негизи мына шоу бизнеске жаңы аралашканда аябай көп тоскоолдуктар болот деп коет. Негизи мындай мыкты талант болсо, анын баары байкалбайт деп коет. Сиздер азыркы учурда кандай болот? Негизи тоскоолдуктар болбой койбойт эмес экен, болот экен. Ошонун баарын жеңип, жеңгенге аракет кылып атабыз. Буюрса иштей берсең ал нерсе акырынан өтө берет экен. Мисалы эмне тоскоолдук болушу мүмкүн? Мисалы кээ бир телеканалдарга өрүң клибиң өтпөй калышы мүмкүн экен. Эң башкысы эмне талап кылышат ал жакта? Эң башкысын талапын тошунасын айта албайм. Меники музыканалдан бир аз проблема болуп атат негизинде эле. Азыркы учурда. Ама башка жагынан Кудайга шүгүр эле. Жакшы эле. Бирок музыкалык билимиңиз барбы? Музыкалык билимим жок мен. Бирок мен мындай кичинекейимден кыялданган, кызыккан, өзүмдүн ырчылыкка болгон сүймөнчүлүгүм бар да. Хоббиңиз? Канча жашыңызда башталган ошол? Мен негизи кичинекейимден эле мындай айылда жүргөндө кыңшылап эле ырдап жүрчүмүн. Аябай кызыгып. Тилекке каршы кичине эмеле окуй албай калдым музыкалык жакта. Ошол эле болсо, Кудай. Ошондо ырчы болуш үчүн билимдин деле кереги жок. Эң башкысы бул талант. Талант, э? Ооба, 99% эмгек деп коет, Билим да керек, албетте. Эми кээ бир учурда болуп кеткен ситуация болбой калды да менде окугангачы. Өзүңүз, мен суроо берип алайынчы. Өзүңүз ыр жазасызбы? Өзүм пока ыр жаза элекмин. Буюрса алдыда. Мен азыр суроо бергенде жаңы эле башталды буюрса эфирибиз, мына канча 2 мүнөт 3 мүнөт болду. Ошол нерседен бир аз байкап атам. Суроо бергенде, сиз жооп бергенде бутуңуз дайыма болуп турат экен да. Бутуңуз дайыма. Бул сүрдөп атасызбы? Эмне болуп атасыз? Бул сүрдөгөндүк эмес, мындай кет калары окшойт. Ошон үчүн келиңиз, эч кандай сүрдөө. Музыка окуп отурганда да бир аз мындай болуп калат. Кенен отура берсеңиз болот. Ооба, мыкты. Бизге конокко келгенде биз ырчын ырдатпайбыз, бичини бийлетпейбиз, бир гана кадырлуу коногубуз болуп кетишин каалайбыз. Ошон үчүн кенен отуруңуз. Бир аз жайылып, денени бошотуп, артканда жылып, ооба. Уялдын деле кереги жок, Дагы бир суроом бар. Үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Үй бүлөлүк абалым бойдокмун. Азыркы учурда. Азыркы учурда бойдокмун. Үй бүлөлүк абалым жок. Мыкты. Жакшы эмоция болду, жакшы көрүндү, аябай. Бойдокмун дегенди укканда
Жок, мен такыр ойлонуп турмун нерсени. Өзүм да ушундай күтүлбөгөн нерселер көбүрөөк түшүнбөй кеттим да. Түшүнбөй кеттиңиз. Коруп калган жоксузбу, жакшы элесизби? Жок, жакшы эле. Тез жардам керек болуп калабы? Жок. Жакшы экен анда. Жүрөк көтөрөт болуп апаптап каттым, дем салат. Жок, пока ал апаптап эле туралычы. Азырынча жакшы эле. Келиңиз, тыңдап алайын. Негизи мына шоу бизнеске аттанганда продюсерлер же болбосо атайындай демөөрчүлөргө шарт менен үйлөнбөй туруш керек деп коет, карьера куруш керек деп коет. Сизде азыркы учурда кандай болот бул жагы? Менде негизи өзүм пока үйлөнүү деле азыркы учурда оюмда жок. Азыркы учурда кичине ырчылыкка аралашып калгандан кийин кичине иштеп алалы, ырчылыкты кичине көтөрүп алалы, бир аз болсо дагы. Анан буюрса үйлөнөбүз. Канча жаштасыз азыркы учурда? Азыркы учурда 26 жаштамын. 26 жашта. 26 жаштамын. Экөөбүз теңбиз. Жаш экенсиз. Эфирде сырткары мени картайдың дечүлөр, сизди көрүп азыр жаш экенсиз деп атат. Кайсыл жактын кулунусуз? Канча бир туугансыз? Мен Оштун кулуну болом, Нокат району, Көкбел айылынан болом. 4 бир тууганмын. Үйдүн улуусумун. 2 иним, бир карындашым бар. Жакшы. Клиптерди тарттырдыңыз, мисалы, алды эле оңой эмес, кымбат дагы турат. Анан кийин чоң каражат, чоң каражат. Сизге спонсорлоруңуз барбы же кошумча каражат каяктан табасыз? Менде спонсорлорум бар, Кудайга шүгүр. Клип тартканга мен клип жактан спонсировать эткен өзүмдүн досум бар. Баха Жо деген клипмейкер. Ооба. Досум болот. Ошол мага аябай жардам берип, азыркы учурда. Ыр жагынан Сарлык Камбаралиев деген досум бар. Ыр чогончу. Ошолор буюрса досторум, өзүмдүн ата-энем албетте. Азыркы учурда баары поддержка берип аткан ошолор мага. Кайсыл жакта өзүңүз эмгектенесиз? Кайсыл жакта жумушуңуз дайым? Мен азыркы учурда ырчылык менен эле болуп калдым. Ыр жаздыруу менен, клип тарттыруу менен, изденүү менен эле болуп атам да азыркы учурда. Ага чейин мен Алматыда иштеп келгем, Содада. Ошого байланыштуу да окуй албай калдык. Ошол себептен. Ал Содаңыз бул жакта уланып атабы? Бишкекте бар? Азыр токтотуп койгон, бул жакта уланбай эле, ал жакта менин байкем бар. Ошолор иштетип деп коесуз. Бул жактан деле уланып кетсеңиз. Сиз монтип коет экен, клипке келет экен акча. Болду анда. Анчалык тереңдешпей туралы. Макул. 3 контейнерим бар деп айтпадыбы? Анда анчалык эфирден тышкары сүйлөшөлү. Эфирден тышкары. Эми айтыңызчы. Кийинки сурооңуз мындай болсун, сиз үчүн албетте тамашалуу. Тамашалуу деп айталы. Эгерде сиз сөйкө болсоңуз, сөйкөсүз, кыздар аябай куланып жүрбөй, тагынып жүргөн сөйкөсүз да, мындай көзүнүн жогусун алган сөйкөсүз. Кайсы ырчы тагынып жүрүүсүн каалайт элеңиз? Варианттарыбыз бар. Ойлонбой туруңуз азыр. Биз айткандай анан ойлонуп таштайбыз. Албетте Чолпон Талипбек, экинчиси Малика Дина, үчүнчүсү Сайкал Садыбакасова. Бойдокторду тандадык. Чолпон Талипбек. Чолпон Талипбек. Жакшы. Чолпон Талипбек, эгерде бизди көрүп жаткан болсоңуз, кезектеги биздин жообуздагы сиздин атыңызга келип токтолду. Эч кандай жүрөккө жакын калып албаңыз. Бул албетте тамашалуу суроо, тамашалуу жооп болду. Эгерде сизге сөйкө керек болуп аткан болсо, келиңиз, бул шоу берүүсүндө сизге мыкты Казакстанда 3 контейнери бар жигит таап койдук. Сөйкөңүздү табасаңыз болот, чыгармачылыкта албетте жандоош болуп, жаныңызда жүргөн мына мыкты мырза бар. Азаматсыз чындыгында мына кыргыздын мыкты кызын тандап алдыңыз деп ишенели. Бизден алыстабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бум шоу берүүсүндө азыркы учурда музыкалык тыныгуу. Мына шоу бизнеске аттанганда буюрса эң биринчи кадамыңызды таштап алдыңыз, мыкты келатасыз азыркы учурда. Анан өзүңүзгө канча убакыт койдуңуз кыргыз элине же болбосо Орто Азияга ушунчалык убакытта мен өзүмдүн атымды таанытышым керек деген? Азыркы учурда колдон келишинче эле иштеп атам буюрса. Эми ал өзүңө убакыт кое албайт экенсиң, мен мынанча убакытта мынандай жылдыз болуп кетем деген ал анчалык мен кое элекмин. Но буюрса иштей бериш керек, эмгектене берсең, бул акырындык менен болот деген эле үмүттөмүн. Хайп жаратып туруп, элге таанымал болуп аласыз. Бардык адамдарга,
ошол хайп керек болот э? негизи хайп деле керек экен өзү адамгачы. Азыркы учурда карап көрсөң баары эле ошо хайп менен эле бат эле таанылып кетип атышат го. Ну жакшы клип, жакшы ыр жасаң деле хайп болсо бул батыраак кетет экен да. Ойлонуп жүргөн окшойсуз азыр, эмне кыла калсам деп. Хайпты ойлонуп жүрөм, ооба. Эгер сизге сценарий керек болсо бизге кайрылсаңыз болот. Бизде толтура хайптын түрлөрү бар. Бөлүшөбүз сиз менен. Азыркы кезектеги суроолорубуз мындай болсун. Сиз үчүн атайын сиздин сүрөтүңүздү шаар тургундарына көрсөтүп, эгерде ушул ак жол сиздин үйүңүздө же болбосо болуп калган болсо, сиз эмне кылат элеңиз деген суроо менен кайрылып келгенбиз. Келиңиз анда экранга назарыңызды бурабыз. Бул жакта суроолор болот, варианттар болот. Сиз табышыңыз керек. Ооба, түшүндүрүп берем азыр. Мына эми ок коюн дагы бир сыйра кайталап. Үйүңүзгө кирсеңиз, бөлмөңүздө ак жол уктап жатат. Эмне кылмаксыз? Биринчи, чаңыры бойготом, экинчиси ойготуп тамак жасап берем, үчүнчүсү үйдөн кууп чыгам дейт. Сиз кайсыл вариантын тандап алды деп ойлойсуз ушул бала? Бул жигит. Албетте биз кыргыз эли аябай конокчул келтиресизби? Ойготуп тамак жасап берем. Тамак жасап бермек. Сиздики оюңуз ошондой, э? Жөнүрөп Жөнүрөп коймок экен. Бул сулуу кыз эмне деп жооп берди деп ойлойсуз? Ошол эле суроо, ошол эле вариант. Үйүңүзгө кирсеңиз, бөлмөңүздө ак жол уктап жатат. Эмне кыласыз? Чаңырып ойготуп тамак жасап берем. Үчүнчүсү үйдөн кууп чыгам. Бул албетте кыз бала болгондуктан үйдөн кууп чыгат болуш керек. Кууп чыгат. Көрөлү. Үчүнчүсү үйдөн кууп чыгат. Мыкты. Азаматсыз. Кийинкиси. Бул кичинекей кыз экен, чыңгыр ойготмокмун болуш керек. Көрөлү. Үйдөн кууп чыкмак. Үйдөн кууп чыкмак экен, э? Андан бир аз 2 жаш улуураак кыз экен бул, э? Үйүңүзгө кирсеңиз, бөлмөңүздө ак жол уктап жатат. Эмне кыласыз? Чаңырып ойготом, же болбосо ойготуп тамак жасап берем, үйдөн кууп чыгам деген варианттар. Бул эже деле үйдөн кууп чыгат. Көздөрүнөн көрүнүп атабы? Жок, көздөрүнөн көрүнгөндө деле бул эже семейный, үйүнө кире калса эле мен жатсам, албетте кууп чыгат да. Семейный үй бүлөлүү экенин каяктан байкап койдуңуз? Колунда шакеги турбайбы? Колунда шакеги да бар экен. Негизи мындай жашына карап деле. Мен байкабай калыптырмын. Көрөлү анда, э? Тамак жасап бермей экен ойготуп туруп бизге. Экинчи вариантты тандап алыптыр. Бул кыз тараңызча. Бул кызда эч кандай нике шакеги эмес, жөнөкөй эле шакеги бар экен. Бул кыз аябай жакшы кыздай көрүнүп атат. Ойготуп тамак жасап берем. Ойготуп тамак жасап берем, э? Эмнеге ичинде чаңыртпай атасыз? Эмнеге үйдөн кууп чыгам дегенди тандабай атасыз? Ал Көздөр боруке. Чаңырып ошондой болуш керек. Чаңырып ойготпойт болуш керек киргенде. Көрөбүз. Караңызчы, сизге тамак жасап бермей экен. Мыкты. Жакшы. Сизде ушундай учур болуп калды. Сиз эмне кылат элеңиз? Менде ушундай учур болуп калса, албетте. Чаңырып кууп чыкмакмын. Жок, чаңырып кууп чыкпайм, албетте. Ага ойготуп тамак жасап бермекмин. Келсең үйүңдө конок турса, аны сразу эле кууп чыгышым болбой калат. Ойготуп тамак жасап. Конокто сиз чакырган жоксуз. Ал бөлмөңүзгө кирсеңиз эле уктап атат. Тааныш эмес эле адам. Башка эле бир. Ошону айтып атам да. Албетте келсең үйдө жатса, аны сразу эле кууп чыгыш ал мүмкүн эмес. Тамак жасап берип, анан ошол жерде отуруп, сүйлөшүп, эмне болуп келип калдың, кандай болуп калды? Кайсыл тамакты мыкты жасайсыз? Мен тамакты эле көп жасабайм. Биз азыр жумуртка куруп эле жабабыз. Өзүбүз үйдө апам жок болуп калганда
баягы эркектердин тамагы жумуртка эмеспи? Ары бери эле куру эле. Кыздардыкы деле жумуртка. Анда түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз Акжол Шариповдун үйүнө барып калган болсоңуз, коркпой кире бериңиз. Коркпой эле бөлмөсүнө кирип, уктоочу бөлмөсүнө кирип жатсаңыз болот. Бул шашпай жумушунан келип, бир убакта сизди тургузуп, ошол эле учурда жумурткасын алып келип, дүкөндөн сизге уруп берип, анын барын тузу кандай экен деп сизге бүт барын сындатып, укмуштуу да тамак сап берип, сизди короктоп чыгарат. Ошон үчүн коркпой эле бара бериңиз. Албетте бирок чыгармачылыгы менен дагы бир аз маалымыңыз болуш керек. Туурабы, ошондой болуш керек, болбосо кетип жиберет болуш керек. Жок, чыгармачылык менен. Маалым болбосо деле. Ооба, мына көрдүңүзбү? Мыкты инсан менен биз албетте бум шоу көрсөтүүлүсүн улантабыз. Бизде анткени азыр оюн. Бум шоу берүүсүндө оюнга кезек келип жетти. Оюндун шартын албетте сиздер кандай болду экен деп күтүп жатсаңыздар, мен түшүндүрүп берүүгө даярмын. Азыркы суроолор сизге берилет. Бир гана сизге. Ал суроого жооп бере албай калсаңыз, биздин бул жакта аябай таттуу мына ушундай банандарыбыз бар. Мен сизге азыр бирөөсүнө көрсөтүп турайын, мындан бир канча. Эгерде сиз бир бананды мен убакыт биякта коюп коем, 1 мүнөттүн ичинде жей албай калсаңыз, 1 мүнөттүн ичинде, анда экинчи бананды жазалоо иретинде дагы жейсиз. Эгерде 1 мүнөттүн ичинде сиз бананды жеп койсоңуз, анда кийинки суроого өтөрөбүз. Даярсыз? Тамакты бат эле жейсизби өзүңүз? Тамак мен Жашашпай. Бат эле жейм. Анда ошол жардам берет сизге бат жегениңиз. Даярсыз? Даярбыз. Баштадык анда. Суроодон баштай берели. Бул жакта ар кандай тарых, адабият, көбүнчө логикалык суроолор болуп калышы мүмкүн. Логикалык суроодон баштайын, Эң кыска ай кайсы? Эң кыска ай. Канча ай бар? Эң кыска 12 ай бар, ошон кайсынысы кыска? 28 март. Мартпы? Март. Жок. Март. Сен даярдай берип таппайсың. Бул логикалык суроо болчу негизи. Да, вариантыңыз бар беле, жей бересизби? Жок. Март го дейм, март. 28-ден. Жок, айт дагы биз барган жерде. Бул логикалык суроо май. 3 эле тамга бар. Келиңиз эми. Негизи эң кыска ай бул февраль. Февраль. Азыр мындай кылабыз. Мен убакытты коем. 1 мүнөттүн ичинде жесеңиз жедиңиз, жебесеңиз экинчи бананды артатынан жей бересиз. Аны жей албай калсаңыз да 1 мүнөттүн ичинде 3-үчү банан жей бересиз. Аны жебей калсаңыз 4-үчү банан ушундай. Бизде биякта 87 банан бар. Даярсызбы? Даярсызбы? Даярбыз. Анда 1 2 3 кеттик. 1 мүнөттүн ичинде. Бат. Ушундай биз конокторубузду келип биз тамак бергенде да жөн бермей биз аябай шаштырып, аябай бат-баттан жесин, көп жеп калсын деген жакшы ой менен биз жедип атабыз. Негизи тамакты бат-бат жеген жакшы экен. Бат-бат жеген жакшы экен, Ооба, коногубузда шашылып атпайбы? Рекорд жаратсаңыз болот, бум шоу берүүсүндө буга чейин бананды албетте жешкен. Эң көп банан бул 7 банан болгон. 7 банан болгон. Сиз 8 банан же 9 банан, 10 банан жеп койсоңуз, бул рекорд болот. Ооба. Даярсыз? Ооба. Жейбиз. Албетте карап эле коюңуз. 50 болуп калды буюрса. Эмир карап турат. Болуп калды. 50 болуп калды. Браво. Ар жака таштайбыз. Ооба. Азаматсыз. Азырынча мына урматтуу телекөрүүчүлөр 50 секундтун ичинде бир бананды жеп жуттуңузбу? Жут эле экен. Жуткандан кийин ой койсок болмок экен эмне убакытта? Эгерде жутпай калсаңыз, анда экинчи бананды жейсиз деп, буна бүтүн эле жутмактан. Анда бүтүн эле жутуп жүрүп. Бул жерден кеткени көрүнмөк да, монда банандычы бүтүн монда. Ооба, кийинки. Ооба. Кийинки суроо дагы эле логикалык суроо болсун. Страус өзүн кушмун деп эсептейби? Элмир таппай калды окшойт, өзү даярдана баштады. Төө куш деп коет, мындай айтканда төө куш өзүн кушмун деп айта алабы? Кушмун деп айта албайт. Эмне себептен? Сүйлөй албайт анткени. Куштар сүйлөй алабы? Азаматсыз туура, бул туура жок. Анткени сүйлөй албайт, айта албайт мен кушмун деп. Логикалык суроо. Ошондо кандай болуп калды Эмир? Мен жебейм. Оюндун башында анда айтылган Эмир жейсин деген эч нерсе болгон эмес. Оюндун шартын өзүм түшүндүрүп бергем. Жакшы суроо экен эмне, айта алабы деп. Күн системасында канча планета бар?
күн системасында ошодон Келиңиз. Күн системасында. Келиңиз, сиздин жообуңуз барбы же жокпу? күн системасында Канча планета бар? ошого жооп бербейли, же берет окшойт. Уят болуп анан дагы деп, Анда мен сиз дайыр болсоңуз убакытты жоогун айтып бербейсиңби? Жоогун айтып коеюн, 9 планета бар. Негизи ошону Астрономия деген убакыттын мектепте. Кетчик убакыт кетти. ошону билчү элем азыр. Ай, бул жеңиз сиз сүйлөгөндөн аз калып каласыз. Ай, сен сүйлөгөндүн балекетин аласың ба? Жечи дегендей болду. Негизи банан жакшы көрөсүзбү? Жакшы көрөсүз. Анда жей бериңиз. Анда жей бериңиз. Ошого жооп бербейли, же бериш керек. Шашпай жеңиз. Сиз банан үчүн, банан сиз үчүн жаралгандай экен анда. Буюрса 40 секунд болуп калды. Буюрса, эгерде жетишип калсаңыз жакшы. Шашпай сизге жагат экен, шашпай эле жей бериңиз. Бизде банандар аябай көп. Эфирден чыккандан үйгө жеттим деп чалып коюңуз, мындай. Аман эсен, коркуп да калдым. Бананга да аябай тоёнон кыйналып. Мен азыр жутканына чейин карайм азыр. Жутканына чейин. Эгерде жутканга жетишпей калса, ооба. Боңуз. 5 секунд, 4 секунд, 3 секунд, 2 секунд. Оозуңузду ачыңыз. Тамаша, чындыгында азаматсыз. Кийинки суроо, сиз суроолорго жакшы жооп берет экенсиз. Ошондуктан мен кичине оңойрагын. Бетиңди бир аз ачып мондай суроо берсең болот телефонду. Аралыкты өлчөөчү ноталар менен куралган сөз. Аралыкты өлчөгөндөгү ноталар менен ошондой бар экен бе? Аралыкты ноталар менен? Фасоль. Фасоль го? Кел банандан даярдай бер дагы. Мен ойлоп кеткен турмун мында. Ыр менен. Жок, ноталар. Только нотабы? Ооба. Болуңуз 3-кө чейин санайбыз. 1. Негизи канча нота бар? Ошондой 7 нота бар. 7 нота бар. Ошонун бирөөсүн мындай 2,5, акыркысы 3 сиздин жообуңуз. До. Добу. Биринчи нота. Жоктор эмес утулдуңуз. Кеңиз банандан жеңиз. Кайсы нота болуп бар? Миля. Миля? Аралыкты ченөөчү, өлчөөчү. Миля деп коюп канча миль? Жөн эле айтып коюп турмун анда. Мен ойдун баары ошол жакта болуп атат да. Бул банан. Мен сизге азыр жандошуп атам. Мен негизи билем мунун баарынча. Мен сизге азыр оногу билбейт экен деп мындай көрүүчүлөр айтпасын деп мен сизге атайын. Жаныңызда. Келиңиз. Күчтөп бананды баштай бер. Кайра баштадык. Баштадык кайра, кеттик ана 1 2 3. Экинчи банандан кийин айта баштадык. Кайра баштадык деп. 5-чи бананга келгенде кандай болот? Анын баары азыр көрөбүз. Ооба, алды да баары кызыктын. Жана канча 57 секундта бүткөнүз керек, Мунусун буюрса азыр мен оюмча айуу менен болот. Дагы жазалоо экинчисин даярдап коюш. Негизи мында көзгө көрсөтүп коюп койсочу. Жок, көзгө көрсөтүп коюп койсо, муну көргөндө көз тоюп калат да. Жегенде бир азында жайлап калат да. Ошон үчүн атайын чыгарып коётам, бул жеңилсин деген ой менен. Макул, мен суроо даярдап турайын да. Ооба. Шыр эле айта калган. Жеп, жакшы. Убакытты караган сайын сиз кыйналып атасыз. Көрсөтпөй эле турайынчы мындай. Убакытты караган сайын жутун албай эле, чайнай албай эле. Мыкты. Жетишип калдыңыз? Ооба, жетишти кел. Жакка салып кой. Кайра салып кой. Ооба. Кийинки суроо, Адам тууралуу болсун. Адам тууралуу. Адамдын жүрөгү канча камералуу? Адам жүрөгү канча камералуу? Ооба. Бөлүнөт да. Болуңуз 3-кө чейин. Адам жүрөгүндө камера жок. Жок болушу мүмкүн. Жок дейт. Жок дейсе. 3-кө чейин санабайм мен. Санабайлы го жок деп сага жооп бербейди. Ооба. Адамдын жүрөгү 4 камералуу. Бул эми медициналык жактан алынганда да. Ооба, сиз ойлоп атасыз, монда камера бар экен да. Мондай камера. Негизинде да медициналык жакты түшүнбөйт экенбиз да биз аны. Ооба, сиз ойлодуңуз да. Бирок бериш керек, сизде да жүрөк бар да анткени. Кеттик. Карап койчу канчанчы банан бул? Канчанчы? 4-чү кетти, 2 3 4-чү, ооба, 4-чү. Бул 4-чүсү буюрса. Мен убакытты койбогон турам.
Кетти буюрса. О, биздин эфирге келиңиздер. Ким калоочу болсо, ким банан жегиси келсе, ким биз менен ырдап, чордоп, жакшы маанайда отурусу келсе, бизге келсеңиздер болот. Бизде банандан тышкары дагы көп нерселер бар, суусундуктарыбыз бар, тамактарыбыз бар. Ооба, чындыгында көп нерсебиз бар. Сүйлөгөнчө суроо жооп бергенче жедирсек да болмок экен эмне? Суроодан берип коюп, Берип коюп. Азыраак жол бизге рекорд коёт. Сиз ваттан Жок, мен ойлоп аткам, бара мындай убакыт аны убакытты кыскартпайлыбы? 30 секунд кылып. Кандай дейсиңер? Жакшы сунуш. Жакшы сунуш. Кийинкиси макул, ар эмесче, бер эмес. 40 секунд, 40 секундта. Ошону жарымын бир читешиңиз керек. Андан кийин жарымын бир читеп ошону жутушуңуз керек болуп калат да. Ооба. Ак жолго аябай сарсаналыктаймын. Мен ойлоп атат, жүрөгү түшүп атса, анан кийин дагы оңойраак аябай слода берсек. Американы ким ачкан? Мамлекеттеби? Америка. Негизи Америка чогулган эл. Ар тараптуу. Жактактан келгендерби? Бир адам бар да. Келгендерби? Ким ачкан? Маған бир эле адам ачкан эмес болуш керек негизинде. Макул, Американы эмне кыласың? Кыргызстан ким ачкан? Кыргызстан. Ой, мейли Кыргызстан. Бананды ким ачкан билесизби? Бананды мына бул берүүсү ачкан. Мен сизге ачып берем азыр бананды. Американы болсо Кристофер Колумб деген адам ачкан. Мектепте Каяктын эмес экен? Жаран экен. Американы ачкан. Өзү ачты. Өзү жашап калды. Улуту англиялык. Туулган күнү качан экен деп. Жок, аны мен жакшы билбейт экенмин. Туулган күнүнө барган эмесмин дегендей. Бул оюн. Бул азыр 40 секунддун ичинде 1 2 3 кеттик. Санап турсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер дагы биз менен чогуу санап турсаңыздар болот. Анткени жаңылып да калышыбыз мүмкүн, бир аз сөзгө берилип карабай да калышыбыз мүмкүн. Мен оюнча жетишпейт я. Мен оюнча жетишет. Экөөбүз мелдешели. Эгер жетишпей калса сен кошулуп жейсиң бана. Макул. Ооба. Жетишсе сен жейсиң. Жок, мен андай оюн шартандай жок болчу. Кантсе дагы бирок мына коногубузду кыйнабай эле коелу анчалык. Чайнап атасызбы? Чайнабай жуткан бул ден соолукка зыян. Чайнап жутуш керек ошондуктан. 1 мүнөттүн ичинде бир банан жеген. Азыркы учурда мына 38 секундтун ичинде дагы бир банан жеп бүттү. Эми дагы 10 секундка кыскартып коелу. Ооба. 30 секунд. Ооба. Кийинки суроо. Негизи бул банан. Жок, ич оорутпайт. Ичиңизди кармай баштадыңыз, ич оорутпайт. Мындай эле берейинчи. Ооба. Эң биринчи айга учкан адам. Кимден? Айга учкан адам дүйнө жүзүндө. Бизден ким барып келди айга? Бизден деп баштадыңыз го? Жок, бизден ким? Салижан Шарипов эле. Космонавт. Бирок айга учкан эмес. Дүйнөлүк башка адам. Эмне бул шуураш сүйлөшүп атасыңар? Атыр сүйлөшүп өзүңөр эле кобураш эле. Жоңуз, сиздин жоңуз. Жоңуз кеттик. 3кө чейин санайм. 1 Юрий Гагарин. 2 Айга учту эле, турду эле. Азыр 30 секундтун ичинде. Жок, утулдуңуз. Утуп калдым. Ооба, бул Нил Армстронг деген америкалык адам болгон. Кели Гүлүп айга Ошол мелдешебиз. күн мен сабак барбай калгам. Кели Гүлүп экөөбүз мелдешебиз. Ошол күнү сабакка барбай калганыңыздын пайдасы мынакей азыр банан жеп атасыз. Азыр кели экөөбүз мелдешебиз. Азыр конок 30 секунд ичинде жей албайт. Жок, ошол. Сен жей алат деп ойлойсуң. Ооба, мен жей алат деп ойлойм. Анда азыр жей албай калса, эгерде жеп койсо, чынында кийинки суроого экөөбүз чогуу банан жейбиз. Эгерде жей албай калса, силер экөө чогуу жейсиз. Макул. Даярсызбы? Кеттик анда. 30 секунд ичинде. Болуңуз эми. Мен бананды жакшы көрбөйм. 30 секундтун ичинде банан. Ой. 10 секунду кеткен. 10 секунду кеткен. 20 секунд кете элек. Жей албай калды. Жей албай калды. Болуңуз эми. Ошондой боло баштады уже. Жей албай калды. Кандай эле жеп келип ушуга келгенде. Бул 6-чы банан, 6-чы банан. Мен эми бананды жакшы көрбөйм да. 30 секундтун ичинде. Жеңил калмак. Мына 31 секунд болду. Атайын эле кылдыңыз ошону. 31 секунд болду. Барыңыздарга көрсөтүп коеюн. Гүлүпа?
Мага эң чоңун бересиң. Арчи бер. Ооба. Кийинки суроонан да сен бер. Кийинки суроону телефонду мага берен да. Макул берейин. Бул жана Бул жакта суроолор. Бул жыйынтыктоочу суроо деп дагы айта алам да. Макул. Бу жакта баарын эле айтып салган турбайсыңбы сен? Баарын эле суроо. Бут кийимди эмнеге сатып алабыз? Сизге суроо. Жооп берип салыңызчы, банандан жеп шашпай. Кийиш үчүн. Кийиш үчүн. Бул туура эмес жооп, аны акчага сатып алабыз. Акчага деле сатып алат. Жон негизи акчага сатып алат деп айтайын деп атам. Кийиш үчүн деп коём. Ооба. Жыйынтыктоочу суроолорду болду. Келесте анда үчөөбүз тең бири-бирден. Аны жебейсиз балдан. Жебейбиз. Ооба. Анда мындай го, үчөөбүзгө тең банан болсун. Силерди көрүп мен да банан жейм болуп кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден алыстабай туруңуздар. Анткени биз азыр бирден эле банан калды. Ушул бананды жеп бүткөндөн кийин эфирибизди улантабыз. Ооба. Бизден алыстабай, биз менен кошу экран ар жагында банан жеп отуруп туруңуздар силер дагы. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Эскерте кетели дагы бир жолу бүгүн бизде конокто Акжол Шарипов. Ырчы мырза. Ырчы мырза, тактап айталы. Азыркы учурда сиздин ырларыңыздагы саны бара-бара көбөйүп кыргыз элине тартылып жаткан учуруңуз. Ал жактагы бирок сындар бар экен, комментарийлер жазылып атат. Баарына жооп берип атасызбы? Деги эле социалдык тармакта кандай колдонуучусуз? Социалдык тармакты мен активный эле колдонам. YouTube'дан клиптин комментарийлерине окуйм. Бирок жооп бербейм. Жооп бербейсиз. Жооп бербейсиз. Жооп бергиңиз келбейт. Эмнеге? Негизи ал жерде бирөө жакшы айтат, бирөө сындап айтат. Негизи сындагандын да кереги бар. Керек да адамга, албетте сындаган керек. Мен албетте ал сындан өзүмө бир жакшы эмелерин алып калам кээ бир кездери. Сын айтылыш керек да. Баары эле жакшы комментарий жаза берсе, ал сенде ойлоп калышы мүмкүн да, менде баары жакшы турбайбы деп. Эч кандай өсүү жок болот, Начар комментарийлер болсо, мен ошодон жакшы сөздөр чыгып кетти окшойт. Жакшы эле сүйлөп атканда эмне болуп атасың? Ошодо. Волонтерсиңиз бар. Не деп аттым эле? Суроону кайра баштан берелиби? Келиңиз, анда мындай кылалы. Сизде азыркы учурда чоң мүмкүнчүлүк комментарийлерди биз ар тармактардын сиздин дарегиңизге жазылган комментарийлерди чогулттук. Ооба. Сиз ошол эле учурда бул быйтыкчалардын жардамы менен жооп берсеңиз болот. Жакшысына жакшы, жаманына эми өзүңүздүн каалооңуз. Келиңиз, мен сизге бир аз булар жайып жардам берейинби? Сен жардам берип тур, мен комментарийлерди даярдап турайын. Мынакей бакта мына кызы да жазган, же болбосо эркеги да бар, мынакей караңыз. Бүт баарына мындай жооп алып койду окшойм, бияка. Эми накта сиздин жүрөгүңүздү апаптай токшойбуз. Өйдө көтөрүп, Негизи мен жыландан аябай жыландан корком да. Бизге келген адамдын баары жыландан коркушат. Сиздер эмес, биз өзүбүз коркобуз. Ооба, мен Эмир дагы коркот аябай эле. Жакшы. Келиңиз, аны унутабыз, чындыгында да жаны жок. Даяр болсоңуз комментарийлерди баштайбыз. Болуп калды же, дагы бир келип чыгып кетти. Колуңуз калтырап калган жокпу? Жок, бир аз калтырай баштадык. Апаптап коелу. Жок. Келиңиз, анда. Даярсызбы? Даярбыз. Комментарийлер менен окуп коеюн, Бема дейт, үнүңөргө береке, кайра уккуң эле келет го дейт. Бир күндө 100 жолу угуп жатам дейт. Сиздин ырыңызга, клибиңизге калтырылган комментарий экен бул. Ооба. Мына Бема сизге атайын Акжолдон сизге жүрөкчөлөр. Ооба. Кежи 95 дейт. Орустардын ырын эле башкача кылып, ошол эле клип го дейт. Ага. Өзүңүз ушундай. Айбек Кайыпкулов дейт. Убагында бул ыр менен канча жолу жүрөк толкуду дейт. Бирок бул ырдаганда толкубай калды дейт. Толкубай калды дейби? Ооба. Анда ал байке монтаж толкутуп койгонсузчу жүрөгүн. Толкутуп кой алчы. Ооба. Алиса Ивановна дейт. Иванова. Ушул ырды Талант 60К менен Ая эжебиз ырдаганда хит болмок деп ойлойм. Алар жеткире ырдамак. Силердики окшошпой калыптыр дейт. Ал эжеге бир аз
Манай чуркуат окшойбуз. Тарынган, Тарынган. Ооба. Жакшы жазып койсоңуз болмок деген. Аскар Бокубаев дейт. Азаматсың, өнөрүң өркүндөбөсө берсин, алдыга койгон максаттарыңа жет, ак жол, көптөгөн жетишкендиктерге жет, биз колдойбуз сени дейт. Ооба, Аскар Бокубаев деген. Ооба, бул кимиңиз, энеңиз же байкеңиз? Бул менин атам болот. Атам Атам да кирип жазып коет комментарий. бул атаңызбы? Атам болот. Жакшы. Алмаз Боронов дейт. Жакшы экен, эми жакшы клип тартылса, хитер боло турган экен дейт. Мыкты. Буйрса клип болот. Клип болот. Абдуразак Гаипов дейт. Азаматсыңар, сонун клип тартыпсыңар, бардыгы жайында, бирок жүрөктү козгодуңар дейт. Негизи ар бир чыгарма жүрөктү козгогону жакшы деп ойлойм. Ооба. Жүрөктү козгогону бул демек жеткиликтүү ырдаганы, ырчынын бул чеберчилиги. Ооба. Болушу менен. Атаңыз анда сиздин ордуңузда жооп берип турат окшойт, Жок, бага жооп берген эмес. Ал жерден клиптин астына клиптен алыңыздарбы? Ооба. Ошонун астына жазып коет. Жазып койгон болсо. Албетте бул эң жакшы сонун нерсе. Мен эфирден кийин, мен эфирден кийин атайын карап чыгам. Атаңыздын аттарын карап туруп, канча комментарий жазганын, же кимге жооп бергенин бүт баарын мен тактагам. Азыр мен кызыгып калдым. Сизге чоң ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалайбыз. Болмошо беришинде албетте таланттуу жигит менен биз маегибизди улантабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Кезектеги суроолорубуз албетте сиз дагы да болсо сиз үчүн даярдалган. Бирок бул жерде азыр биз экранга көңүлүңүздү бурабыз. Болду, коркпойңуз, эч жактан эч нерсе чыкпайт. Кортушпайбыз. Эмоцияңызды көрдүк, бизге жетиштүү. Болот ошол эле. Эми болсо суроо, албетте бул жакта суроо менен кайрылабыз. Сиз ошол учурда 4 сүрөттү карап туруп, бир сөздү табышыңыз керек. Ойноп калсаңыз керек. Келиңиз анда биринчи сүрөттү көрөлү. Ооба, кеттик. Бул жерде кайсы сөз катылган? 4 сүрөттү карап, бир сөз бул эмне болушу мүмкүн? Ойлонуп көрүңүзчү. Эмненин сүрөтүн көрүп атасыз? Кымыздын. Жоңуз ошондо? Кыргыз жери. Батыраак ойлонобуз, бир сөздү айтабыз. Бул жерде бул деп. Жана оюн бар го. 4 сүрөт, бир сөз деген. Ошодон алынган. Бул ошондо. Бул таппай калдым. Таппай калдыңыз. Жок, аз сизге размик болсун. Бул кымыз. Ооба. Бул жөн эле кымыз. Жок, мен башында кымыз деп айттым окшойт эле. Кымызды көрүп атам деп туруп анан кыргыз жери деп салып атасыз. Ооба. Адашпадыңыз. Ооба. Кийинкиси бул жерде кайсы сөз катылган? Эмненин сүрөтүн көрүп атасыз? Суунун сүрөтүн көрүп атам. Демек, сиздин жообуңуз суу эле го. Ошондой эле болуп атат. Бул жерде стаканда деле суу агып атат, бул жакта деле агып. Ооба, 4 сүрөттөн бириктирип, бул жерде суу деген сөздү чыгарып атат окшойт, сыноюңуз, де? Көрөлү. Азаматсыз. Бул чындыгында суу. Ооба. Биз жардамдашпай туралы, Жардамдашпай турабыз. Бул жерде кайсы сөз катылган? Бала, атасы, апасы, кызы. Кайсы сөз? Бул жерде Кичине семья. Үй бүлө. Үй бүлөдө ойлойсуз. Үй бүлө деп ойлойм. Үй бүлө. Сиздин вариантыңыз үй бүлө. Ооба. Акыркы, Жон көрөбүз. Бул жөн эле китеп. Жөн эле китеп. Баары китеп окуп атат. Ооба, китептин сүрөтү турат. Сиздин башыңыз айлантайын деп эле. Бул жерде кайсы сөз катылган? Келиңиз эми жакшылап бир. Жакшылап бир ойлонуп койгом. Жакшылап бир ойлонуп коюңузчу. Кино деп койбойсузбу? Эмненин сүрөтүн көрүп атасыз? Кино туралы. Кино. Мейли, жооп көрөбүз. Кылыч эле жөн эле, кылычтын сүрөтү турса. Буга кошуп кетпедиңизби? Жок, бул жакта мындай. Өзүңүздүкүн айтсаңыз, интуиция жакшы эле иштейт экен сиздикичи негизи. Адашып калат экенсиз болгону. Бул жерде кайсы сөз катылган? Эмненин сүрөтүн көрүп жатасыз? Бул жерде тамактан сүрөтүн. Тамак дейсиз. Акыркы жообуңуз. Пицца эмес, Жообун көрөлү. Азаматсыз. Чындыгында тамак бул, ооба. Кийинкиси. Бул жерде кайсы сөз катылган?
Бул жерден кичине ойлонуш керек болуп калат экен. Кыргызстан. Кыргызстан. Же болбосо? Вариантыңыз бар да? Же болбосо Кыргызстан. Кыргызстан же болбосо Кыргызстан. Кеттик Көрөлү. анда жообун көрөлү. Кыргыз жакындаштыңыз. Жок, жакындаштыңыз. Бул туура жооп деп бере алсак болот. Ооба, кыргыз. Кийинкиси. Бул жерде кайсы сөздү көрөтөсүз? Бул жерде бомшоу. Бомшоу. Азаматсыз жакшы туура таптыңыз. Акыркы жообуңуз сиздин буга чейинки таппаган туура эмес жоопторуңузду дагы мындай жууп кетти, тазалап кетти. Негизи азыр мен сизге жазалоо иретинде бир тапшырма аткарып деп койм ушул жерден. Бирок ал болбой калды. Азаматсыз Калганда ошол окшойт. Бомшоуду тапканыңыз. бербейли. Жок, кыйнабай эле коелу. Андыктан акыркы жооп туура болгон үчүн биз конокду көп кыйнабай, алдын ала программабызды улай берсек болот. Ошол үчүн телегөрүүчүлөргө кайрылып кетебиз. Бизден алыстабаңыздар. Азыркы тапта дагы биз Акжол Шарипов менен болгон маегибизди алдын ала улантып бермекчибиз. Көрсөтүүбүздү албетте улантабыз, бизден алыстабаңыздар. Ким экен кадырлуу коногу деп сиздер кызыгып турган болсоңуздар, албетте жаш ырчы, буюрса келечекте көп үмүттөндүргөн Акжол Шарипов бүгүн бизде конокто. Ооба. Биз болсо сизге суроолор даярдап койгонбуз. Бул блиц суроолор. Ага ооба, жок же бир кыскача вариант менен жооп берсеңиз болот. Кичине тезирээк, баштадык анда. Хайп үчүн сахнага мас болуп чыгасызбы? Жок. Ырчысың да ырдап койчу дегендер көппү? Ооба. Афоризмди көп окуйсузбу? Афоризмдерди. Бат-баттан. Эч ким көрбөйт деп көчөдө түкүрөсүзбү? Ал болуп калат. Ооба. Бозо же кымыз? Кымыз. Жигитке жетимиш өнөр? Аздыклар. Кымыз же бозо? Кымыз. Инстаграм же Телеграм? Инстаграм. Жамгырдын жыты жагабы? Жагат. Ооба. Бала кезиңизде темирге тилиңизди тийгизип ойнойт белеңиз? Ооба. Жылдыз төлгөңүз? Эгиздер. Сарымсак жеп кыздарга жолуккансызбы? Жок. Айыл же шаар? Шаар. Карышкыр кантип уулуйт? Спорт же спирт? Спорт албетте. Маршруткада калп эле уктап орун бербей коесузбу? Жок. Том и Джерри же Ну погоди? Ну погоди. Туулган күнүңүз же жаңы жыл? Туулган күнүм албетте. Бомшоу же биздин шоу? Бомшоу. Жашоодо урааныңыз? Алга. Алга. Азаматсыз. Туулган күнүңүздү 18 жашыңызды кандай өткөзүңүз эле дагы азыркы убакта кандай өткөзүп атасыз? Ошол эле темпте өткөзүп атасызбы же бир аз маанилүүрөй калдыңызбы? Жок. Азыркы учурда бир аз маанилүүрөөк болуп калды окшойт. Тескерисинче азыркы учурда. Азыркы учурда албетте досторум бар жанымда. 18 жаштагы тааныш эмес досторум азыр жанымда ошолор. Ошолор менен биргеликте албетте. Негизи эле эгиздер жылдызы мындай десем жакшы көрөт да ушундай шаңдуу кечелерди. Шаңдуу кечелерди. Ооба. Анткени сен эгиздерсиң. Ооба да. Жакшы. Өзүнө карап айтып атат албетте. Ошондо сиздин туулган күнүңүз качан? 27 май. 27 майда сиз бүтүрүү күнүндө сиз туулган күнүңүздү тутуп турбайсызбы анда? Ошондой болуп калды. Ооба. Эгер 27 майда сиз эмне кыларыңызды билбей үйүңүздө отуруп калган болсоңуз, албетте Акжол Шариповдун үйүн какылап эле үйүнө кирсеңиз болот. Анткени ал күнү туулган күн тосуп аткан учуру. Жумуртка куруп берет силерге. Туулган күндө жумурткасын куруп берет сиздер үчүн. Мунун баары тамаша, тарс эткендин баары тамаша деп туруп, биз эфирибизде албетте ушул жерден дагы бир жолу Акжол Шарипов менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Сизге терең ыраазычылык келтиргениңизге Рахмат чоң силерге да. Ооба, сизге ийгилик каалайбыз. Бизди чакырып, коноктоп, бизди эл менен түз байланыштырып, көпүрө болуп берип жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Силерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик ар дайым. Ушинтип тамашага салып жибериңиз да. Ооба, сизге дагы чоң рахмат. Ооба.
бизден алыстабай, биз менен кошу экранын ар жагында банан жеп отуруп туруңуздар силер дагы.